tirүү туруп бейишке кирүүсү анық болгон адамды көргүңөр келеби dedi. Бардыгы ооба дегенде азыр карап турсаңар эчтен кирет dedi. Дегенде эле бир адам эмеле дарат алып келип 2 рекет намаз окуп бул жака кошулду. Ушул окуя 3 күн кайталанды. Тирүү туруп бейишке баруусу анық болгон адам ким dedi? Мына ушул адам dedi. Ошондо сахабалардын бири айтты: бул адамдын аркасынан аңдып көрөйүн, кандай иш кылат. Ушу тирүү туруп бейишке кирүүсү анық болгон адам бул кандай адам? Азыр тирүүбүз эч ким айта албайт мен бейишке барам деп. Мен да айта албайм, бул да силер да айта албайсыңар. Анткени эртеңибиз кандай билбейбиз. Кудай кандай жазганын биле албайбыз. Өлүп калгандан кийин айтсак жарашат бир нерсе болду деп, бирок тирүү болуп турганда адашуу ыктымалдуулук бар болуп турат деген сөз. Анан бир сахаба келип айтты: "Тууганым" dedi. "Мен атам менен урушуп кеттим элем, үйгө бара албай калдым. Сиздин үйүңүздө жүрүп турсам болобу" dedi. Анан жанагы адам айтты: "Кел бир тууганым кел" dedi. "Жүрө бер, биздикинде үй кенен" деп айтты. Анан жанагы бала ошол жанагы бейишке кирүүсү анық болгон сахабанын үйүнө жашап калды. 3 күн жүрдү. Караса элден айырмасы жок. Элде эле 5 мал намаз окуйт, орозо кармайт, ушак айтпайт, гыйбат сүйлөбөйт, ысырап кылбайт, атаандашпайт, Кудай жолунда чыныгы момун мусулманчылык билде аткарды, бирок элден ашыкча бир жери жок экен да. Анан 3-күнү болгондо айтты: "Абаке, менин атам менен болгон мамилем жакшы эле. Болгону сизди пайгамбарыбыз алейхиссалам тирүү туруп жаннатка кирүүсү анық болгон адам деп айткандыктан, ошол 3 жолу кайталангандыктан сизден бир сыр барбы, биз билбеген нерсе барбы, ошону үйрөнөйүн деп ээрчидим элем, бирок эч нерсе көрбөдүм. Атам деле сиздей, абам деле сиздей, окшош элекесиңер барыңар" dedi. Дегенде ал айтты: "Мен өзүм деле билбейм балам" dedi. "Көргөнүм ушу менде" dedi. Дегенде бул Кудайдын берген экен, Кудайым кимге калса өзү берет экен деп, анан бала эшикке чыгайын деп калганда, жанагы аксакал айтты: "Балам, токтой турчу. Эл билбеген менин бир нерсем бар, балким ошол болуп жүрбөсүн" dedi. Анан токтоп келсе айтты: "Балам" dedi. "Мен кечке тиричилик кылам. Кечинде келгенде куптан окуганын уктайм. Уктагандын астында бүгүн эмне иш кылгандыгын бардыгын бирден санап өткөрөм. Эгерде кимдир бирөө мени капа кылса, ошолорду мен кечирем. Кечирип жүрөгүмү тазалайм. Жүрөгүмдө эчтекени калтырбайм. Эгер мен бирөөнү капа кылып алсам, эртең барып биринчи намаздан кийин